Келиңиz. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сунушталган жаңы редакциядагы жер кодексине Кыргыз Республикасынын президентинин 15 пункттан турган каршы пикири келип түшкөн. Бул боюнча Жогорку Кеңеш тарабынан макулдашуу тобу түзүлгөн. Ал топко Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, башкы прокуратурадан, тийиштүү кызыктар министрликтердин жана жер агенттигинин Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү кошулган. Жалпысынан бул кодекс боюнча макулдашуу тобу 6 жыйын өткөздү. Ал эми жанагы берилген каршы пикир боюнча негизинен токтолуп кетсек, 15 пункттан берилген бул маселелер жайыттардын жеке менчикке берилип кетүү маселеси, чет өлкөлүк юридикалык жак деген терминге юридикалык жактардын кирбей калышы, муниципалдык менчиктеги жерлерди берүү маселеси, чек арага чектеш жерлер чет өлкөлүк жактарга берилбейт деген маселе, айыл чарба жоготуулар үчүн түшкөн акча каражаттарын пайдалануу тартиби, эл аралык келишимдер менен жер тилкелери чет өлкөлүк жактарга өтүп кетиши мүмкүн деген кооптуу маселе. Ошондой эле жанагы жер тилкесин алып коюу маселесинде рыноктук баа деген маселеси. Андан сырткары туннелдер жана жер алдында курулмаларды куруу үчүн берилген жерлерди берүү маселеси, ошондой эле редакциялык маанидеги маселелер. Бул маселелердин баардыгы тең ушу жумуш топ менен талкууланып, азыр сиздердин алдыңыздарга макулдашылган вариантын киргизип жатабыз. Бул сунуштар макулдашуу тобунун баардык мүчөлөрү тарабынан колдоо тапты жана агрардык саясат боюнча комитетинде колдоо алынды. Урматтуу депутаттар, баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын жер кодексинин жана жаңы редакциядагы долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат, отура берсеңиз болот. Комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 17 апрелиндеги номер 30/22 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексинин макулдашылган вариантын кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш токтомунун долбоору тууралуу маселени карап чыкты. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш 2025 17 апрелиндеги номер 30/22 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексин макулдашкан варианты кабыл алынсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин деген чечимди кабыл алды. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрү суралат. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок, бар 61, катталды 63. Аталган мыйзам долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароо